Assalamu alaikum. Özünüzü tanıştırıp ötüңüz. Менин атым Адыл, фамилиям Муратов. Өзүм болсо көп жылдан бери дары чөптөр менен иштейм. Бүгүнкү күндө Күчала деген дары чөп аябай Суроо болуп атат. Ошо Күчала жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Атайын ушул Сезим сырлары каналы үчүн кенен маалымат берип кетейин. Кыргыз журтчулугуна, кыргыз элиме жана каналдын көрүүчүлөрүнө, сүйүүчүлөрүнө жана ушул Күчала тууралуу билгиси келген, кызыгып жүргөн адамдар бизде азыр абдан көп. Бул Күчаланын тарыхына кайрыла турган болсок, өзү аты айтып тургандай эле күч деп атат. Күч ала, күч ал деп. Бул тамырдан чөптөр күч ал өзүңө деп айтып атат. Анан кийин бул Күчаланын негизги тарыхы барып ата-бабаларыбызга барып такалат. Жанагы биздин баатырлар, жанагы биздин 90 бай, 100 бай, 80 бай деген адамдар ушул Күчалага байланыштуу деп айтсам да жаңылышпайм да. Бул Күчаланын өзүнүн тарыхы аябай терең. Биздин баатырлар жоого чыгарда, ошо машыкканда негизи эле өзүнө күч топтош үчүн Күчала ичкен да. Бул Күчала адамдын эркек киши ичкен эркек кишилер ичкенде бул күч топтойт, физикалык күч топтойт, кароосу күчтүү болот, ден соолугу чың болот. Күчала деген абдан көп ооруларга дары да. Бул Күчаланы ичкенден кийин жанагы олимпиадага барып жүргөндөрдү күрөшкөн, жанагы чуркаган, жана жоогүлүк деп коюшат. Ушу жоогүлүк дегендер дагы ичишет. Анан кийин көбүнчө бул кароону күчтөйт дагы, адамдын физикалык жактан абдан күчтөндүрөт, дем берет да. Бул жанагы шалдырап, чарчап, чалыкканды жок кылат. Андан сырткары көп эле ооруларга дары. Чекесинен айтып отурсак күн түн болот. Буну ата-бабаларыбыз ошол кымызга ачытып, күчтөнүп, күч берсин деп Күчаланы ичип жүрүшкөн. Бунун пайдалуу жактары Viagra сыяктуу эле, орусча айтканда Viagra сыяктуу эле эркектин бел кубатына, ошо Viagra сыяктуу эле таасир берет деп айтып жүрүшөт уккандар. Буну ичкенден кийин адам өзүн төшөк маселесинде, жыныстык жактан абдан күчтүү сезип калат. Өзүнүн ошол дараметин күчтөндүрөт деп айтсак болот да. Бул бел кубаты деп калдык. Бул эркектердин бел кубатына абдан чоң таасирин берет. Анткени деген бул бөйрөк ооруларын, ошол табарсыз ооруларын жана эркектин бел кубатын күчтөндүрө турган дары болгондуктан, ошол күч бере турган, ошол эркектин бел кубатына күч бере турган тамыр болгондуктан буну дайыма ичип келишкен. Биздин ата-бабалар ичип кеткен. Азыр дагы ошо иче турган адамдар абдан көп. Ичип бунун пайдалуу жагы көп болгондуктан азыр ушул Күчала жөнүндө суроолор көп болуп атат да, аябай. Бул Күчаланы ичкенден кийин кадимкидей бел кубатын көтөрөт. Бул адамдын ден соолугунун толугу менен оң жагына, эгер туура табыптын дарыгердин көзөмөлүндө ичсе, адамдын ден соолугун оң жолго, жакшы жагына өзгөртөт деп айтсам болот. Табарсыз оорулары, муун оорулары, өпкө ооруларына, ашказан ооруларына аябай жакшы таасирин берет. Физикалык жактан да аябай чоң күч берет. Күчаланын дагы бир эң чоң касиети бул тукумсуздукка дагы. Азыр Күчаланы абдан көп ичет. Тукумсуздук бул эмнеден келип чыгат? Бул тукумсуздук деген ошол суук тийгенден, тукум куучулук менен тууган, эми өзүнүн генинен келген, жана башка көптөгөн себептеринен келет. Ошону азыр Күчала менен көп дарылап атышат, жана дарыланып келатышат. Мен деле көп дарылар жасап берип атам. Ушул Күчаланы ичип балалуу болгондор бар. Илгери деле 80 бай, 90 бай деп ошо ичип жүргөндөр ошо карыган кезинде деле балалуу болуп жүрүшкөн да. Анан бул деген эмне үчүн жашы улуулар ичет? Буну жаштар ичкенге болбойт. 20 жаштан өйдөкү адамдар ичет. Андан кийин
ден соолугу начарлап, шалдырап, алы кетип, күчү кетип, кыйналып, арыктап кеткендер ушуну ичет. Буну жанагы муундары ооруп, бел кубаты начарлап калган, баягы жашы өтүп калганына 45, азыр 45 болуп калды. Илгери 60, 65, 70 болчу да. 70 жашка баргандан анан бел кубатынан начарлап, жакшы боло албай калгандан анан ишчи да. Азыркылар уже кыскарып, уже 45ке түшүп калды. 45-50дөгү эле уже бел кубатын көтөрүш керек болуп калды. Кучала издеп калбадыкпы? Ошон үчүн буну 25 жаштан 30 жаштан өйдө эле уже алдын ала практикалык түрдө ичип турса дагы абдан жакшы көп пайдасы тиет да. Кучаланын зыян жактарын да айтып кетсем, зыян жактары бул уулуу болгондуктан бул кучаланы дарыгердин көзөмөлүндө ичиш керек. Бул дарыгердин көзөмөлүндө деп айтканымдын себеби бунун дозасын өзүнүн ченеми менен өзү айткандай ошол дарыгердин айтканы боюнча ичиш керек. Өз билемдик менен ичкен туура эмес. Бул абдан уу. Буну ичкенде бул адам тырышып калышы мүмкүн. Карышып, тырышып калат. Андан башка дагы зыян жактары көп эле. Ошон үчүн өлчөмдөн ашырбай, туура так колдонуш керек. Бул кучалага дагы бунун иче турган эмеси, буну иче турган дагы бир жолдору болсо, аял кишилер дагы бул кучаланы бир гана эркек кишилер эмес, аял кишилер да ичсе болот. Аял кишилер өпкө ооруларына, муун ооруларына ичсе болот. Бул кучаланы болсо, кучаланын эки түрү бар. Бир түрү мындай чоң-чоң түрү болот. Бул деген ушу чөп тамыр болуп өсөт. Бул болсо майда тыйындай болуп катуу болуп өсөт. Ушул экөөнүн айырмачылыгын айтып кетейин. Бул экөөнүн айырмачылыгы бул кучала болсо эркектердин простатит, бел кубатын көтөрүүчү болуп эсептелет, экөө тең эле. Бирок эгер ушул эле нерсени аялдар иче турган болсо, ашказан оорусуна, ичеги ооруларына, муун ооруларына, анан туберкулезго бул кучала абдан жакшы жардам берет. Эгер адышка болуп, демигип адышка болуп атса, бул кучала жакшы жардам берет. Бул эки кучаланын айырмачылыгы ошол. Экөөнү тең эркектер простатитке, бел кубатын көтөрүүгө ишет. Ошо гинекология жагына кайсы эмнеси жардам бере алат? Гинекология жактан бул кучаланы гинекология жакка дагы ичсе болот. Жакшы жардамын берет. Анткени бул бөйрөктүн туш шлактарына жакшы, бөйрөктөрдүн инфекция жанагы каналдагы инфекцияларга жакшы жардам берет. Андан сырткары бул чөптөр. Бул жерде боровая матка жана красная щетка деген чөптөр жакшы жардам берет гинекологияга. Бул золототысячник деген дагы жакшы жардам берет. Аракка ачытылган табарсыктарга сүртөт. Эркектер да аялдар дагы табарсыкка сүртсө болот. Могул чөп аракка ачытылган. Ушул чөптү табарсыкка суук тийип ооруганда ошо табарсыкка сүртөт. Бул чөп болсо красная щетка деп коет. Ушул красная щетканы ошо гинекологияга ошо ичсе болот. Күндө бир маалдан ичет. Андан сырткары бел ооруганда ошол табарсыкка суук тийгенде мына алаказия деген ушул чөптү сүртүнөт. Андан сырткары бул жерде дагы гинекологияга дагы бир жакшы эме бар. Мондай уулжан менен анан дарыланса да болот. Уулжанды ичсе болот. Мындай сбор ичсе болот гинекологияга. Анан албетте гинекологияга кучаладан дагы дары жасаса болот. Негизи бул гинекология аялдардын ооруларына бул кучаланы башка чөптөрдүн аралашмасы менен кошуп чогуу жасаса жакшы жыйынтык берет да. Ошон үчүн буну жалгыздап ичкенден көрө бул чөп кучалага башка чөптөрдү да кошуп ичсе аялдардын ооруларына абдан жакшы жардам берет. Андан сырткары көптөгөн дарылар бар. Алар жөнүндө айтып отурсак аябай эле узак тема болуп кетет. Анан могул эркектердин бел кубатына кайра дагы бир жолу кайталап, дагы бир жолу кайрылып кетсек,
Kuçalаны içkende сөзсүз дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Анткени бул уу болуп эсептелинет. Ууланып калышы мүмкүн адам. Эмесин өлчөмүн көп кылып Өзүн эле ичпей дагы кошулмалар менен. Кошулмалар. Bunun өзүн ичсе деле болот, бирок өзүнөн башка дагы бир башка дары чөптөрдү кошуп ичсе дагы абдан жакшы жардам берет да. Буга деген алтын тамыр кошсо болот. Бул жерде кызыл гүл деген чөптү кошсо болот. Жекендин тамырын кошсо болот. Ошол баардыгын балга ичип жүрөт. Бал менен кошуп, кымыз менен кошуп ичип жүрөт. Анан кымыз качытып илгери иччи да. Кучаланын тамырын кымызга салып ачытып алып, ошону ичип жүрдү. Ошон үчүн муундары оорубай, бруцеллез болбой, муундары жанагы артрит, париартрит, жанагындай белдин грыжа оорулары, муун оорулары, буттар какша ооругандар ушул кучаланы кымызга ачытып ичкен үчүн, балга аралаштырып, талкан кылып, дайыма ушуларды жеп жүргөн үчүн ошондой оорулар көп болгон эмес да. Азыр кайра ушул кучаланы колдонуп башташты. Кучаланын дагы бир өзгөчөлүгү бул эме катары жанагы жоокерчилик заманында бул эме болгондо күч бергенде, күч адамдар 1 сутка, 2 сутка, 3 сутка жол жүргөндө алдан тайып, күчтөн тайып турганда ушулардын талканын ичишкен. Кымызга кошуп ичкен, кайнатып ичишкен,